Алейкум салам, рахматуллах. Эмне биз намаз окуйбуз? Эң жакшы суроо. Дагы сурооңуз барбы? Алла разы болсун. Эмнеге биз намаз окуйбуз? Бир тууган иним, биринчиден биз баягы мусулманбыз да. Мусулман болгондо жараткан Алла Таалага, о Кудай, сенин улуктугуңду ишенип, мен сага ишенем, сен буйрган буйруктарыңды аткарам дейт. Мисалы сиз канча жаштасыз? 11 жашта. Сиз ата-энеңиз бар да, жакшы көрөсүз да, туурабы? Ата-энеңиз бир жерге магазинге барып кел, балам, кымыз алып кел десе, сиз алып келесиз да, туурабы? Суроо эми, эмнеге ошол кымызды алып келесиз ата-энеңизге? Жок, ичкен алып келип, бирок эмне себептен сиз ата-энеңизди угуп атасыз деген сөз. Укпай деле кой, өзүңөр барып келе десеңиз болот эле да. Эмнеге угуп атасыз? Анткени сиз ата-энеңизди жакшы көрөсүз. Биз дагы намаз окуйбуз, анткени биз Кудай Тааланы жакшы көрөбүз. Намаз окуганыбыздын пайдасы өзүбүзгө кайтат экен да, караңыз. Азыр мисалы адамдар кыйналып атат да, азыр телефон чукулап көздөн ажырап атпайбы? Анан японцтар башкалар изилдеп чыгып, могу көз зренияны жакшыртуунун эң табигый бекер жолу адам монда медитация кылып, бир точканы карап, күнүнө 10 мүнөт, 5 мүнөт туруш керек экен ошол точканы карап дейт. Ошондо адамдын көзү жакшы болот экен деп айтат да. А бизде намазда карасаңыз, мен сиздин деңгээлиңизде айтып, намазда бир точканы карап, биз кандай Кудай Таалага жакындап атабыз. Экинчиси, намазда Алла Таала жакындап, адам мындай да, биз адам алсызбыз да. Мисалы сиз эртеден бир кечке жумуш кылып, бир полияга иштеп койсоңуз, чарчап каласыз да, туурабы? Адам чоңойгон сайын түйшүк артат да, биз да чарчап калабыз дагы. Чарчап калган жүктү адам өзүнө алып жок дей берсе, адам кыйналып калат экен. Ошону намазга жыгылып, саждага барганда, ошол кыйынчылыкты жер менен кетирип, о Кудай, мен эмнеге эле кыйналып атам? Сен менин жаратуучусуң да, сен менин ишимди жеңил кыласың деп Кудайга тапшырып жеңилдеп, жүрөгүбүз жеңилдеп калат экен. Түшүндүңүзбү? Алла разы болсун.